Пайгамбарыбыздын кылган дуаларынан кана. Якул: Аллахумма инни асаликал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Пайгамбарыбыз ушуну дуа кылган экен. Ибн Мас'удтан келеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма инни асаликал худа. О Аллахым, мен сенден хидаят, ват-тука, жана таквачылык, вал-афафа вал-гина, жана тазалык, жана байлык сураймын деп дуа кылган экен. Бул негизи өзгөчө дуалардын ичинде дагы бар, дайыма күнүмдүк кылына турган дуанын ичинде өзгөчөсү. 4 нерсе бул адамзат үчүн бул дүйнөсүнө да тиги дүйнөсүнө керек экен. Эмне үчүн көп вакыттардачы бул дуа кылганда хидаят сурайбыз. Хидаят деген бул туура жол. Жол акыйкат жол. Biz daima aytıyoruz, ehdina sıratal mustaqim. Oşunda aytып атканбыз. Фатиха сүрөсүндө ehdina sıratal mustaqim. Бизди өзүнүн туура жолуна багытта. Бул сөз бекер эмес. Негизинде Саба Масани деп багым эмедеги Куранда Фатиха сүрөсү 7 аятта турган өзгөчө бир аят. Ошондо 4-аят эмне деп аткан? Ehdina sıratal mustaqim. Алладан биз сурап атканбыз күнүгө. Я Алла, мен деген мени хидаят туура жолуңа багытта. Туура жолгондордун арасында кош мени. Жөн эле эмес экен. Эми ошо менен бирге мисалы эмне үчүн хидаятты айтып турган пайгамбарыбыз тука деп атканда таквачылык сурап аткан. Бул дүйнө амал кыла турган дүйнө чын дүйнөгө бул дүйнө амал кыла турган дүйнө. Ал эми ахирет болсо, бул ошол амалдын мөмөсүн колдоно турган же болсо ошону жей турган дүйнө. Ошонун акыйкатын көрө турган дүйнө. Ошол себептен ар бирин кылган амал эгер таквачылык менен Hazreti Ali таквачылык билем эмне десе, бул Алла Тааланы сен көрбөсүң, Алла да мени көрүп турат деп амал кылуу деп атат экен. Акыйкаттагы нерсе ушул эки. Такыва адамдар бирөөдөн эмес, махлуктан эмес, Халыктан, же болсо жаратылгандан эмес, жаратуучудан коркот экен да. Анткенсе жаратуучу өзү сурак ала турган мезгил келгенде адамзаттын бардыгы тең андан өтүшү мүмкүн, өтпөй калышы мүмкүн, бирок таквачылык кылгандар өтөт экен. Билесиңер, жана мен калбы салим деп бекер айтпайм да. Ал жөнөкөй эле жүрөк эмес ал. Ал жүрөк Алладан корккон жүрөк, Алланы сүйгөн жүрөк, Алланын өкүмүнө дайыма тойбогон жүрөк, дайыма анын өкүмдөрүн аткарыш үчүн жанталашып аракет кылган жүрөк. Салим ушул. Ал эми таквачылыктын мөмөсү ошо жүрөктө болот. Таквачылыктын мөмөсү жүрөккө салынат. Качан Мирзөөн Чеңгиргене биринчи дагы качан сурак кылганда жүрөктөн сурак болот, тилден эмес. Биздин тилибиз бул дүйнө өлүп аткан мезгилде эле катып калат. Ал эми таквалардын тили мүрзөдө керек болсо катыбайт. Таквачылык жөнүндө көп сөздөн айтса болот. Чындыгында таквачылык бул момундардын сүйгөн амалы болот. Көп адамдар таквачылыкты биз эмнеден издеш керексе, кээ бир алымдар айткан таквачылык дейт, бул адал жана арамдын ортосунда күмөн нерсени сактануу дейт. Дагы бир айтат, субханалла, бул таквачылык нерсе көздү ылдый жакка алып жүрүү дейт. Дагы бирөө таквачылык нерсе бул нафсы менен күрөшүү деп айтат. Дагы бирөө таквачылык эмне десе, бул бардык адамзатка жакшылык каалоо деп айтат. Таквачылык деген бул эмне десе, бүткүл үммөттөн тышкары бардыгын сүйүү деп айтат экен да. Пайгамбар ушуну сурап атат экен. Ваттуко, Алла мага таквачылык бер. Таквачылык бер деп сураш, бул ар бир мусулман үчүн мындай важиби, милдеттүү түрдө кылган амал да. Анткени биздин амалдар бул нур болуш үчүн таквачылык зарыл кылынат. Ушундай. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, жөн эле эмес экен, таква, хидаяттан таквачылык бер, анан вал-афаф вал-гина, мага тазалык бер дейт. Жөнөкөй афафа деген бул жөнөкөй тазалык эмес экен да. Балки дененин тазалыгын биз жууну менен болгондо эле жүрөктүн тазалыгы экен да. Качан жүрөктөр таза болсочу, бул дүйнөдө окулган Куран, окулган намаз, кылган зикирден адамдар рахат алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арихния билал дейт да. Биз эс алдырчы эй билал деп аткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Карасаң кандай сонун сөз да. Эмне экен азан айтчы, биз эс алалы намаз окупту. Намаздан эс алыш керек болчу, бирок биз намаздан чарчап качып атпайбызбы? Дараттан субханалла биз ушундай рахат алышыбыз керек болчу, анткени тозоктун оту өчүп атат депчи. Биз болсо субханалла мындай башкача дарат алабыз да. Чын тазалык субхана бирөөсү дене кир менен боло турган болсочу, бирок чыныгы жүрөктүн тазалыгы келгендечи адамга эгерде чоктун үстү баса турган болсо дагы жеңил болуп калат. Сезбейт.
Рахат алып атканга билесиң, тамактан рахат алып атсаң, субханалла, тамактан рахат алып атсаң, уйкудан рахат алып атсаң, миш айтып берип көрсүнчү бирөө. Эмне кыласың туурабы? Өтө чоң нерсе бул. Ал ошол жүрөгкө кайсы нерсе кирип кеткен болсо ошондон рахат алат да. А биз болсо жүрөктөрүбүздүн баардыгын тең батылдан, жалгандан, ушундай жаратылган нерселерден, пайда зыян бир махлуктан деген нерсени баарын тазалап туруп, Алла сенден дей турган болсо кандай нерсе туурабы? Вал-афафа дейт. Аны вал-гина. Жана мага байлык бер дейт. Алнын ортосунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байлык жөнүндө сөз кылганда бул жүрөктүн байлыгы, имандын байлыгы жөнүндө айтат да. Негизи чечмелеп келгенде ушундай айтат. Пайгамбарыбызга чын-чындыгында байлыктын кереги жок болчу. Каалайсың ey Мухаммад дейт. Биз сага Ухуд тоосун алтын кылып берели дейт. Пайгамбарыбызга каалайсың Ухуд тоосун алтын кылып берели дейт. Пайгамбарыбыз жок дейт. Мен муктаж эмесмин. Пайгамбарыбыз Алла Таала асманга көтөрүп барды, сурап аткен. Каалайсыңбы сени биз пайгамбар кылалы, анан падыша кылалы. Же каалайсың сен пайгамбардан кул кылалы деп айтты, мен пайгамбардан кул. Ошон үчүн пайгамбар абдуху ва расул деп айткан да. Көөлүк келтиргенде пайгамбар ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадун абдуху ва расулух деген да. Абду мен кул жана анан эмне экен? Алланын элчисимин деп айткан пайгамбар. Мен кулча жашоonu тандадым деп айтат пайгамбар. Пайгамбар сөзүм айтат, бир күн курсагым тойсо, анан эртең күн ачка болсом дейт. Курсагым ачып туруп, анан тамак жеп, мен сага шүгүр айтсам, Алла дейт. Байлык дене келгенде биз башкача представлениябыз азырчы. Биздин чөнтөбүздө сом, доллар, евро турган болсо, өзүбүздү мындай бир бай сезип алдык да. Жок, чыныгы байлык бул имандын байлыгы. Кээ бир адамдаргачы ушундай бир суктана турган нерсе бар. Кээ бир алымдар айткан экен, эгерде момундун рахат алып аткан нерсесин падышалар билип алганда дейт да, ошондо бизден талашмак дейт. Ошондо бизден талашмак дейт. Демек субханалла, бул жерде чыныгы мындай фулус, жанагындай бир акча, бир мындай кыйынтар, бир мындай эмеден бриллиант, жакуттардан байлык эмес, а балки чыныгы байлык эмне экен? Имандын байлыгы экен. Ошон үчүн күнүгө ушуну дуа кылалы. Аллахумма инна асаликал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Машалла, кээ бир алымдар эмеси бар экен, ким багымдаттан кийин ушу дуаны айтса деген бар экен. Дагы бир жерде эмеден эметип калдым. Ушундай бир дуа бар экен. Аллахумма инна аузу бика минал факри, Аллахумма инна аузу бика минал куфри вал факри ва азабил кабри деген дуаны айтып турган. Аллахумма инна асаликал худа ват-тука вал-афафа вал-гина эки дуа айтып турган болсо, багымдаттан сүннөт менен парнын ортосунда, ошондо дагы ушу адамга жакшылык берилет экен. Жакшылыктардын эң жакшысы хидаят берилет экен, машаллах. Ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам факырлыктан, кедейликтен, мындай бир пано тилешин, кедейликтен мындай сактанганын бир себеби бар экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алкимде акчасы жок болуп калып, курсак ачып калгандан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имандын кедейлигинен сакта деген сөз айткан экен да. Куфурдан кийин келетчи, куфурдан кийин, капырлыктан кийин эле. Экинчи чоң оору бул имандын алсыздыгы. Имандын алсыздыгы. Ошо сен иманды бекемдеш үчүн мээнет кылыш керек экен да. Иманды бекемдеш үчүн мээнет. Эгерде иманды бекемдеш үчүн мээнет болбой турган болсо, анда субханалла бул дүйнөдө өз жашаштын кажети жок калат кээ бирде. Чын айтам. Адамдар уйша, атча, эшекче, чочкочо жашабаш керек да. Алардын максаты бар да. Жеш керек, тууш керек, аны эмне кылыш керек? Аны эт болуш керек да. Туурабы? Чын-чын келгендечи. Алем субхан адамдын максаты, негизги адамдын максаты биринчи иман келтириш. Иман келтиргенде баш ийип жашоо, андан кийин ошол өкүм кылган нерсени аткарып жашоо, аны ошол нерсени акыйкатына жетиш үчүн, ошого сүйүүгө жетиш үчүн аракет кылуу да. Ушундай нерсе. Аракет кылабызбы иншалла? Точно аракет кылабызбы? Чотто бия точно десем акырын айтып калдым. Субханакаллахумма ва бихамдика, Аллахым баардыгына хидаят берсин.